Кайрагыруу доору жалпы эле коомдук илимдердеги, философиядагы, анын ичинде адабияттагы, адабияттын ичиндеги адабий сын менен адабият таанууда биздин ойлом, биздин адабиятты түшүнүү деңгээлибизди же түшүнүү жолдорубузду өзгөрткөн доор болду. Кайрагыруу доору адабият деген сөзсүз эле идеологиялык жетекчиликтин айткан дегенин жасоо деген нерсе эмес экени ушул кайрагыруу доорунда абдан жакшы байкалды. Жана ошол жаңы тренд же болбосо жаңы агым, жаңы ойлом кыргыз адабиятчыларына дагы катуу таасирин тийгизди. Анын ичинде адабий сынга жана адабият таанууга өзүнүн чоң таасирин тийгизди. Муну эмнеден көрүүгө болор эле? Биринчиден, ошол мурунку унутулган адабиятты жарыкчылыкка алып чыккан кишилердин же инсандардын эң биринчи катарында албетте кыргыз адабиятчылар болду, кыргыз тарыхчылар болду. Анткени адабиятты жазган албетте жазуучулар менен акындар, бирок алардын жазгандарын тескеп, иликтеп, аны мындай айтканда жакшысын жакшыга, жаманын жаманга, дурусун дуруска, бурушун бурушка чыгара турган албетте адабият сыны жана адабият таануу болот эмеспи. Ошол кайрагыруу доорунда биринчи жолу бир кызыктуу нерсени байкоого туура келди. Себеби ошол кайрагыруу доорунда биринчиден албетте биз эми эгер сөздүн туурасын айта турган болсом, албетте биринчи жолу кыргыздын адабиятчылары же кыргыздын сынчылары эмес, адабияттын тарыхын жаңыдан түшүнүүгө аракет жасаган албетте орустун, Россиянын адабиятчылары жана окумуштуулары болду. Албетте эми Лихачев деген ал кезде баарыбыз үчүн кандайдыр бир өзүнчө эле бир символ болуп калган. Ошол сыяктуу бир топ орустун мыкты адабиятчылары адабияттын тарыхын такыр башкача карап, башкача изилдеп, башкача сүрөттөп чыкканга жардам берди. Алар жөнүндө айтып атсам сөзүм узарып кетиши мүмкүн. Кыргыз адабият таануусунда кыргыз адабияттын кайрадан карап чыгып, баягы идеологиялык догмалар, марксизм, ленинизмдин эле догмалары менен эмес, эркин көз караш менен, реалдуу көз караш менен карап чыгуу аракеттери биринчи жолу ушул кайрагыруу доорунда башталды деп айтар элем. Ошол аракеттин биринчи жана өтө кызыктуусу жана мындай айтканда маанилүүсү менин оюмча 1984-жылы чыккан биздин белгилүү адабиятчыбыз, биздин белгилүү сынчыбыз Салижан Жигитовдун 20-жылдардагы кыргыз адабият деген китеп болду. Бул китепти Салижан агайыбыз абдан бир чоң энергия, тагыраак айтсам чоң кызыгуу, бир жаңы бир ушундай бир жаңы бир демилге менен баштады да. Себеби 20-жылдагы адабиятты биз негизинен социалдык заказ, башкача айтканда совет бийлиги орногондон кийин совет бийлиги жазуучуларга жазгыла, мынакей кедей дыйкандардын турмушун жазгыла, байлар менен манаптар жаман экенин көрсөткүлө, Совет Союз саясатын мактагыла дегенден келип чыккан деп айтышчу. Муну социалдык заказ деп түшүндүрчүбүз. Себеби тиги орус адабиятчылары жазган эмгектерде ошону жазылчу. Биринчи жолу Салижан Жигитов ошол 20-жылдардагы 20-жылдарындагы кыргыз адабиятынын жаралыш, төрөлүш, пайда болуш шарттарын жаңы көз караш менен изилдеп чыкты. Салижан Жигитов жалгыз болгон жок албетте. Салижан Жигит менен катар баарыбыз эле иштеп аттык. Бирок Салижан Жигиттен кийинки ушул биздин ак тактарды, адабиятыбыздагы баш ачылык маселелерди биринчи козгоп чыккан экинчи бир адабиятчыбыз биздин белгилүү адабиятчыбыз Абдыган Эркебаев болду. Абдыган Эркебаевдин неизученные, малоизвестные страницы кыргызской литературы деген китеби, бул Эркебаевдин кандидаттык диссертациясы болчу. Бирок чындыгына келгенде бул өтө, мен ойлойм, Абдыган Эркебаевдин эмгектеринин ичиндеги эң маанилүүсү. Бул киши көп эле китеп жазды, бирок ошонун ичиндеги эң маанилүүсү жана керектүүсү ушул китеп го деп эсептейм. Себеби Салижан Жигитов 20-жылдардагы кыргыз адабиятын абдан майдалап,
сөзсүз эле жана социалдык заказ эмес, анын мурунтан келаткан потенциалы, мурунтан келаткан чыгармачылык энергетикасы болгонун далилдеп чыкса, Абдыган Эркебаев ошол Касым Тыныстановдун, Токчора Жолдошевдун, башка биздин ошол кездеки жазгычтарыбыздын, жазуучулардын чыгармаларын абдан мындай документалдуу түрдө архивтерден карап чыгып, баарын тизмелеп, баарына мүнөздөмө берип, баарынын классификасын ачып чыгып, өзүнүн эмгегин жазды. Мен ойлорум ушул эки китеп кыргыз адабият таануусундагы бир жаңы этапты баштаган китептер болуп калды албетте. Ошодон кийин кыргыз адабият таануусунда албетте кыргыз адабият таануусу баары эле Салижан Жигитовдой, Эркебаевдой чоң деңгээлде эмес. Бирок ушул эки китептен кийин чындыгында эле биздин адабият таанууда жаңы тренд, жаңы ой пикир пайда болду дагы. Бул да ошол кайра куруу доорундагы кыргыз адабият таануусуна ушул жанагы доордун, Горбачевдун желаргы дооруна тийгизген бир шарапаты болду деп эсептейм. Анан эми бул адабияттын тарыхы деген оңой маселе эмес. Адабияттын тарыхы элдин тарыхы менен тыгыз байланыштуу, жалпы эле тарыхый процесс менен тутумдаш нерсе. Ошо Салижан Жигитов эмне жөнүндө жазды жана китебинде деген маселе жөнүндө эки сөз айта кетейин. Салижан Жигитов биринчиден ошол кездеки биздин жазуучулар биринчи жазгычтарыбыз, жазгыч акындарыбыз, ошол эле Сыдык Карашевден кийинки да бир катар жазуучуларыбыз аттары биздин окурмандар үчүн анча белгилүү эмес. Лепесов деген болгон, Келенсариев деген болгон жана башка жазуучуларыбыз бар. Анан Алы Токонбаев албетте, анан кийин Касымалы Баяленов, Жусуп Турусбек болуп кете берет. Мукай Элебаев болуп ары карай уланып кете берет. Салижан Жигитов ошол китебинин негизги, мисалы үчүн мен да адабият тарыхчысымын. Мен үчүн өтө пайдалуусу Салижан Жигитов биринчи жолу мурунку советтик догмалар менен жазылган кыргыз адабиятынын тарыхын жаңы көз караш менен караганга аракетин жасады. Жана колунан ушул иштин өтөсүнө чыкты го деп эсептейм. Албетте Салижан агайыбыз өзү Маркс өтө берилген марксист болчу. Бул киши Маркс, ал киши үчүн Маркс деген Карл Маркс дүйнөдөгү эң улуу авторитет болчу. Анан бул киши көпчүлүгүн эле ошо мындай айтканда саясат менен Советтер Союзунун жакшы мамилеси менен түшүндүрүп жиберди да. Себеби муну мисалы үчүн мен буга толугу менен эч качан кошулбас элем. Себеби саясаты жок эле замандарда адам мурун эле мисалы үчүн ошол эле Арстанбек, ошол эле Калыгул, адам мурунку замандарда Манас эпос, биздин нечен улуу эпосторубуз, кенже эпостор пайда болгон, эч кандай саясий протекция же саясий көмөгү жок эле элдин маданиятка, адабиятка болгон муктаждыгынан келип чыккан нерселер болгон. Анан ошентип бүт эле баарын идеологизация кылып саясатка байлап таштаган албетте Салижан агайдын методологиясында бир аз кемчилик катары баалар элем. Бирок ошону менен бирге биринчи жолу Салижан агайыбыз кыргыз адабиятын жаңы көз караш менен караганга аракетин жасап, биздин адабиятыбыз айрыкча профессионал деп аткан айтып жүргөн адабиятыбыз, Токонбаев, Элебаевден келаткан адабиятыбызды бул киши көп кызыктуу жаңы жактарды ачып чыкты. Биринчиден ошол эле Тыныстанов, ошол эле Касымалы Баяленов, керек болсо Алы Токонбаев. Булар ошол казакка барып окуса, казактардан үйрөнүп, Ташкентке барып окуса, ошол жердеги өзбек же татар же башка жазуучулардан үйрөнгөнүн көрсөтүп чыкты. Касым Тыныстановдун биринчи чыгармалары казак тилинде жазылса, жана ошо казактын ошол кездеки Ахмет Байтурсунов, Магжан Жумабаев деген акындардын таасири менен болгонун көрсөтүп чыкты. Мындай айтканда биздин адабият жөн эле топ эле асмандан түшүп калбай, ошол учурда ким кандай жазса, биздин айрыкча кошуна элдерде, бир тууган боордош элдерде кандай болот, ошол жол менен кетип баратып, анан кийин өзүнүн жолуна чыгып кеткен деген сөздү айтты да. Бул өзүнчө абдан кызыктуу нерсе болду. Ошол Абдыган Эркебаев, ошол биз баарыбыз мектептен бир окуп жүргөн Алы Токонбаевдин Октябрдын келген кези, Өктөбүрдүн келген кези деп жазылган өзүнүн оригиналында. Ошо Октябрдын келген кези деген чыгармасы ошол эле казактын белгилүү акындарынын чыгармасынын таасири менен, керек болсо ошо окшоштуруп жазылганын далилдеп чыгышты.
Буга биз эч качан арданбашыбыз керек. Будан биз мындай бир кыйшык бир нерсени табыштын харакет кылыштын эч бир кереги жок. Адабият деген нерсе, маданият деген нерсе ошондой болот. Керек болсо ошол эле Чыңгыз Айтматовдун кээ бир чыгармалары кандайдыр бир мурунку үлгүлөргө таянып, мурунку тажрыйбага таянып жазылган далил деп айтып эле келатабыз. Ошондуктан бул абдан кызыктуу, өтө маанилүү ачылыш болду. Анан эми ошол эле мезгилде Абдыган Эркебаевдин жанагы кыргыз адабиятынын белгисиз актары деген китеби, бул албетте биздин адабияттын мындай айтканда баскан жолу жөнүндө жаңы көз карашты туудурду. Биздин адабиятыбыздын толук картинасын, толук өнүгүш процесси ошол китептен кийин ачып көрдүк. Анан албетте андан кийин да көп эмгектер жазылды. Ал эми мына бүгүнкү күндө, мынакей бүгүн 2017 жылдын чайын ичип отурабыз дегендей, ушул азыркы заманда кыргыз адабиятынын ар кандай маселесин изилдеген китептер көп пайда болуп кетти албетте. Бирок теория жагынан аксап атабыз. Кыргыз адабиятынын теориясын жазыш жагынан бир аз чабалдык кылып атабыз. Анан эми бул өтө маанилүү нерсе. Себеби кыргыз адабиятынын айрыкча биздин профессионал адабияттын 20-жылдагы тарыхы бул азырынча дале болсо көп изилдөөнү талап кылган эмгек. Себеби ошо Салижан Жигитов баштаган, кийин Эркебаев уланткан нерсени, башкача айтканда адабиятты жанакы догмаларсыз өзүнчө жашаган бир процесс, өзүнчө жашаган бир өнөрдүн бир сөз өнөрүнүн бир түрү катары карай келгенде адабиятыбыздын ичиндеги өтө көп тенденциялар, өтө көп агымдар, мектептер бар экенин көрө алабыз. Мисалы үчүн мынакей Чыңгыз Айтматовдун доору деп айтып калабыз кээде. Ошол биринчи жанакы бетме бет деген чыгармадан баштап Саманчынын жолуна чейинки жазылган чыгармалар, же болбосо Гүлсаратка чейинки чыгармаларды биз дайыма эле ошо биринчиден социалистик реализм чыгармасын карап жүрчүбүз. Бирок ошол Айтматов жанакы Сталин каза болуп 1957 жылы жанакы биз жыл аркы доору дегенден баштап жана застой, сенек дооруна чейинки адабияттын эмне экендигин, ошол Айтматовдун эң мыкты чыгармалары чыккан доорду Жусупалиев, Касымбеков, Омар Султанов, Марбайжиев сыяктуу жазуучуларыбыздын, биздин Абылкасымова, Субайлы Абдыкадырова жана ушул сыяктуу биздин мыкты акындарыбыз пайда болгон доордун аты эмне дегенге атын бере алган эмеспиз. Муну азыр көрүп отурабыз. Ал доор көрсө кыргыз адабиятындагы күмүш доор деген доор экен. Бул өзүнчө чоң тарыхый этап болгон экен. Кыргыз адабиятынын ичинде бир топ социалистик реализмден тышкарыда көптөгөн агымдар болгон экен. Азыр мурунку лекциямда айтып өттүм. Мисалы үчүн поэзияда импрессионизм, экспрессионизм, а биздин адабиятта болсо, прозада болсо экзистенциализм, жалпысына бул агымды ошол жанакы күмүш доор деген 60-50 жылдардын ортосунан баштап 70 жылдардын этегине чейин созулган. Болжол менен айтканда чейрек кылым ичинде өнүккөн кыргыз адабияты мунун аты күмүш доор экен. Орус адабиятында 20-жылдын башында 19 этеги жана 20-жылдын башында ушундай бир доор болгон. Аны булар серебряный век деп айтып жүрүшөт. Ошол сыяктуу доор биздин адабиятта ошол 60-70 жылда болгон экен. Ушулардын баарын кайрадан карап чыгууга, мындай айтканда агын ак деп, көгүн көк деп айтканга жардам берген ошол биздин эгемендик кайрагыр доорунан кийинки биздин мындай айтканда ойдун азаттыгы, калемдин азаттыгы болду дагы биз кыргыз адабиятын жаңыдан карап чыкканга мүмкүнчүлүгүбүз жетти. Кайталап айтам, мунун башында биздин белгилүү адабиятчыбыз Салижан Жигитов турду. Ошодон баштап мына сиздер көрүп отурган кыргыз адабиятынын 20-жылда тарыхы деген китепте бул жерде ошол менин мага чейинки адамдар козгоп кеткен, окпусо козгоп кеткен нерсени мен аягына чейин чыгарышка, жаңы нерсе менен кошушка аракетимди кылдым. Ушулардын баары башталганы ошол мен жогоруда айтып өткөн кайра куруу доору, айкындык доору.
80-ci жылдардын экинчи жарымындагы Советтер Союзундагы өтө маанилүү тенденциялар. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.